Пайгамбарыбыз айткан: "Ал-кибр" текеберлери эмне десе, батарул хак, чындыкты кабыл кылбоо, ва гамтун нас, адамдардын үстүнөн шылдыңдоо, адамдарды акарат кылуу, адамдарга жек көрүү, төмөн көз караш менен кароо. Буларбы? Бул уруубу? Тигинин үй бүлөсүбү? Деген көз караш менен кароону Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мына ушунун аты өзү текеберчилик деп айткан да. Демек Кур'анда урматтуу тууган, эч бир улут башка бир улуттун үстүнөн шылдыңдаганды, зулумдук башка нерсе бул жакта турсун, шылдыңдаганды Аллах Таала Кур'анда харам кылып жатат. Вала талмизу анфусакум. Биздин эле жашоо айтылып атат да. Вала талмизу анфусакум. Өзүңөрдү көзүңөрдүн кыйры менен, ишарасы менен бири-бириңерди жамандабагыла. Отуруп калабызга, тойдо башка жерде отурсаң көз менен минтип ишара кылып коюп, ана сыртка чыккандан түшүндүңбү жана ишарамды деп. Жана айтпадым беле, ошол адам ошол да. Жана мындай кылды эле, ошол адам ушундай деп. Көзүңөрдүн ишарасы менен да бири-бириңерди жамандабагыла. Вала танабазу бил алқаб. Жаман аттар менен бири-бириңерди чакырбагыла. Мурда анын ата бабалардын учурунда эшек боюнча бир окуя болгон, ошо менен ал уруу эшек деген атка конуп калган. Дагы бир окуя болгон, аны үчүн ал дагы ошол ат менен коюлуп калды. Болду эми, каяктан баратасыз? Эшектердин алдынан өтүп баратам. Бири-бирине эшек деген ат менен чакырмай, башка аттарды вала танабазу бил алқаб. Мындай бири-бириңерге жакпай турган, жүрөктү оорута турган аттар менен бири-бириңерди чакырбагыла, атабагыла дейт. Бул аяттын түшкөнү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мединага барганда, мединалыктар дагы ошондой эле ар биринде 2-ден 3-төн кошумча аттар бар эле да. Анан Пайгамбарыбызга айтып калды, Алланын элчиси, кээде ушундай аттар менен атайбыз, аны себебинен жүрөк ооруйт. Адамга жакпаган аттар аталат. Десе Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ушул аят түштү. Вала танабазу бил алқаб. Андай кошумча жагымсыз аттар менен бири-бириңерди чакырбагыла деген Аллах тараптан буйрук түштү.